Кайрылуу, урматтуу мекендештер, өз мекенибизден алыста жүрүп, кандай гана оор абалда калбадык. Жашоо өзү сыноо дегендей, кандай гана болбосун оор сыноолорду да көрүп келе жатабыз. Кыргызым, бир туугандарым, бардык кыйынчылыкка карабастан, жаман жакшыда бир болуп, жардамыбызды бири-бирибизге аябай жардам берип келебиз. Мына ошондуктан кыргызда улуу сөздөр бар. Биримдикте, ынтымакта бир бололу кыргызым деген. Мына бүгүнкү кайрылуумдун себеби да мына ушул биримдик жана боорукерликте болмокчу. Кечээ күнү өздүк баракчама бир тууган кыргыз замандашым ал акыбалды сурап, кайрылып жардам сурап, алыста жүрүп кыйынчылык башка түшүп, кайрылууга туура келди, жардам бергиле деген СМС катты окуп, андагы сүрөттөрдү көрүп көзүмө жаш айланып, олтуруп ойго батып, бүгүн мына ошол кайрылуунун негизинде Сонунбек деген иним экөөбүз барып, доктурда жаткан карындашыбыздан кабар алып сүйлөшүп отуруп, ал акыбалын сурап келдик. Карындашыбыз Наргиза Аксы районунун Кош Дөбө айылында туулуп өсүп, окуу жайды аяктап, турмуш куруп, турмушта бир аз кыйналып, эл катары Москвага иштегени, үй бүлөсүнө бир жардам болсун деп келген экен. Иштеп жүрүп ушул жылдын 19 январь күнү адаттагыдай ишке келген. Иштеген жери Выхино районунун Кетчерский көчөсүндө жайгашкан Стандарт чистоты компаниясында официально трудовой договор менен иштеп келген. Иштеп жатып үтүктөөчү аппарат, гладильный аппарат менен иштеп жатып, үтүктөп жаткан кийим колуна оролуп калып, 200 градус ысык үтүктөөчү аппаратка колу билегине чейин жармашып, күйүп калган. Үтүктөөчү аппаратты токтото албай колу жармашып, кыйкырып, бакырып жардам сурап көпкө туруп калган. Жанында бирге иштеген мекендеш кыргыз туугандар да болуп жаткан окуяны көрүп, көбү өздөрүн жоготуп аппаратты токтото алышкан эмес. Себеби дегенде аппарат эски, автоматикалык кнопкалары иштебей калганын өздөрү ошол жерде күбө болушкан. Слесарь жана башка тийиштүү адистерди чакырышып, аппаратты токтотушуп, анан скорый помощь чакырышып, кызды оор акыбалда Москвадагы 36 райондук ооруканага ожоговый реанимациясына алып келишкен. Жаткызышып, бүгүнкү күнгө чейин Наргиза карындашыбыздын колуна 7 жолу операция жасалганын айтып берди. Мындай азап эч кимдин башына түшпөсүн. Өз жерибизде жашап, иштеп жүрсөк, балким Наргиза карындашыбыз мындай оор абалда калбай, колунан ажырабай, башкача жашоодо жашап, 6 саны аман, 12 мүчөсү бүтүн болуп, эл катары жашап жүрмөк беле деген ой мени дале тынчсыздандырып келет. Наргиза карындашыбыздын ооруканада жатканына толук 34 күн болуптур. Абалы жакшы орто. Карындашыбыз кайраттуу, күчтүү азамат экен. Азырынча баары жакшы, бирок эми бир колум жок, кандай жашап элдин арасында кантип жүрөм деген оюн айтып, иштеген жеримден юрист болсо жардам беришсе, иштеген жеримден компенсация алып беришсе деп суранды. Колума протез жасатып, колумдун жок экендигин билгизбей, эл катары жашагым келет деп көзүнө жаш алып айтып кайрылып жатты. Иштеген жеринен келишип, кайра мага жардам бергендин ордуна «Ты сама виновата» деп тилдеп, претензию не имею деп кол коюп беришин керек деп мажбур кылышты, бирок мен кол койбодум деп айтты. Буйруса жакынкы күндөрү больницадан жакшы болуп чыгаарында билдирди. Чыксаң квартира таап берип жардам беребиз деп сөз берип, ар тараптуу колдон келген жардамыбызды да берерибизди айтып сөз берип келдик. Жаратканым алыста жүргөн мекендештерибизге чын ден соолук берсин. Бөөдө кырсыктан сактап, 6 сандары аман, 12 мүчөлөрү бүтүн болуп, үй бүлө туугандарыбыздын алдына жүзүбүз жарык болуп баралы. Мекенибиз тынчтыкта болуп, өлкөбүз өнүп өсүп, бийик болуп, аманчылык болсун. Ал эми карындашыбыз Наргизага жардам берип, соопчулук иштерине катышам десеңиздер, анда Наргизанын бир тууган инисинин Сбербанк картасына акчалай жардам берсеңиздер болот. Төмөндөгү видео сюжетке көңүл буруп угуп коюңуздар. Наргизанын өзүнүн уруксаты менен тартылып алып коюлду. Жакшы иштерге, соопчулук иштерине себепчи бололу, урматтуу мекендештер. Урматыбыз менен Москвадагы кыргыз диаспорасынын кыргыз биримдиги коомунун жетекчилик жааматы, Москва шаары, 23 февраль 2018 жыл. Наргиза, кандай жашоо? Акыбал, сыныпта, узун жашоо болтабы? Узун жашайбыз. Жакшы. Кечээ ошол туугандар кайрылып, ушундук Наргиза акыбалы жакшы, ушундук. Бирок ошол кичине колунан ажырып турам, жардам керек дегенден кечээ болгон, кечээсине байланышып, жумага барган сонун көрүш. Сен муну алсаң, ошол кыскача айтсаң, бул ошол эмне болду? Кыскача айтсаң, бүгүнкү күндө сага кандай жардам керек? Кыскача. Мен өзүм мага бир аялдагы Стандарт чистоты деген врач бар. Ошол жерде иштейчүмүн, врачкада. 19 январь күнү кадимкидей түштөн кийин кисмен ишке келгем. Жакшына кайрылчумун. Ошо
практикага бүтүк мындай жерден бүтүккө халат салып, халаттын белемчисине колум илешип алып, тартып алган спидерди алдым. Аппаратты өчүрүштү, бирок аппарат кече өчүрүп кетип, кеч токтоп калганда билегиме чейин кирип кетти. Ал мындай жабык аппарат калды. Жабык аппарат. Өтө күчтүү болгон. Ооба, өтө күчтүү болчу. Анан Сразу кол киргенде автоматически ачылыш керек экен өзү. Бирок андай анын кнопкасы иштебейт экен. Ошол бойдон ошол жердегилер стрессорлорду чакырышты. Стрессорлор түшүнмөдү эмес. Экинчи жолу барып кыздын колу кылчылды дегенде кайра келишип, алар мени көрүп шок болуп, антын инструмент тагып, озук тагып, ачканча уже жарым саат убакыт өтүп кетти. А өтүктүн ичи 200 градус ысык болчу. Ошол бойдон мен жарым саат туруп калдым. Сен жарым саат ушул жерде туруп калдыңбы? Туруп калдым. Шоковый состояние болуп калдың. Шоковый состояние уже колум туруп тартына күйүп кеткен үчүн мен эч нерсени билбей туруп калдым уже. Анан келип чыгарышты. Анан келип чыгарышты. Ошол жерде бардык кыргыздар көп болчу. Мастерлер бар болчу, бүт чоңдор келди, техника безопасности начальниктери келди. Ошол скорый менен скорыйга чалышты. Бир эмес эки скорый келди, бирөөнү анык билем. Техника безопасности начальниги өзү чакырган. Бирөөсүн да бирөөсү чакырды. Келишти, алар баарысын катташып, мени анан ушул больницага алып келишти. Келгенде эле сразу бул жерден деле каттоого алган. Каттоого алып 20 мүнөттөн эле операцияга дешти. Дежурный врач бар экен, операцияга алып кирип кетти. Операцияда эле сразу айтты, колуң аябай жаман, бир нерсени айта албайбыз. Пандемик күчтүү хирург келсе ошол жооп берет деп. Пандемик келип хирургко колумду ачканда эле жок, колум аябай катуу өнүп кеткенче уже кармаган эле күнөөлөп болчу. Врачым колуңду сактап кала албайбыз. Бардык колуңду алып салабыз деди. Андан бери кээде күнүндө да операция болот. 7 жолу операция болду. 7 жолу операция болду. Жаштыгым үчүнбү же сөөктөрүм эртерээк чирип кетти, чиригенин баягылар сөөккө жетпесин деп аракет кылыштуу, кээде күнүндө да операция болот. Ошо 7 жолу операциямды сандан алып колума коштук. Уже алаканым такыр эч нерсе калбай, алаканымда эч нерсе калбай, анан билектериме чейин күйүп кеткен болчу, эч нерсе жок болчу. Ошого пересадочный кылып, кистерин баарын алып салыптыр да? Кистерин баарын баары алып салып. Санынан эки алып бияка кошуп, пересадка кылыптыр да? Азыр эми кандай? Акыбал жаштайбы? Ошондо канча күн жатасың ошол жерде? 19-да келгенден соң? 19-да келгенден соң уже 1 ай 1 жума болду. 1 ай 1 жума болуп калды. Ишканада мага эч кандай келген жок, эч ким. Бир жолу гана техника безопасности начальниги келди. Өзүң билет болчуң, өзүң күн убактында кол коюп бер деп келди. Мен оор акыбалда жатат болчумун, сүйлөшө алган жокмун, кол коюп бер. То есть сен өзүң күн убактында деп кол коюп бер деди. Кол койдуң анан, жок кол койгон жоксуң. Туура каласың. Сразу мен жооп бере турган акыбалда эмес болчумун. Кетишти. Ошол бойдон эч кимдин бир да жолу сурап да келип койгон жок. Ал жерде официально иштейсиңби? Ишим официальный болчу. Тик келишим кагазы түрдүү бар. Книжкам баарысы бар болчу. Как положено айдан налог төлөп иштечүмүн. Иштегеним 3 ай болгон, 3-чү айым болчу. Азыр бизден кандай жардам катнаш? Бизден кандай жардам? Эми ошол ишканадан эч кандай жардам болбой атат. Ошону чечип берсеңер деп сурап. Ошол э? Ата кызы жатканын, алакыбалым бар жакшы э? Жатаканага тыйын алып да болбойт. Жок, бул эс бар болгондугуна байланыштуу. Менимче ошол бар болгондугуна байланыштуу. Бесплатный болуп окшойт. Качан чыгарабыз дейт? Али дайынбыз. Пока дайынбыз э? Пока дайынбыз. Тууган уруң баарын билишет э? Билет баарысы. Бутун анан колум жакшы болуп калгандан кийин анан чыгарабыз ишинде. Бутун бияка бирси калган үчүн бул жакта да кичине аяк шек. Жерден да 20 сантиметр узундукта, 2-3 сантиметр чукурлукта кесип алып экен. Мындай канча убакыт болуп экен. Ошо качан жакшы. Тамак аш кандай болду тамак аштан? Жакшы тууган уруң келишип атат ал жагынан. Коленаларым келип атат. Элчилик бар экен, элчиликке рахмат, алар келип кетип атат. Кимиси келди? Алла разы болсун. Тааныбайм, билбейм, мен чалып тамактын ашын таштап, болгонун акчасын алып келип кетишип атат албызбы. Болгон
Азыр эч кандай бизде юрист, эч кандай тааныш жок болгон үчүн биздин колубуз кыска болду. Ишканадан кабар алып, ошол компенсация төлөп жана биз карап коюш деген. Мен али жаш болсом, колума протез керек. Компенсация төлөп берсе жок дегенде протез салдырсам жакшы болот эле. Ошону суранайын дедим. Чыккандан кийин кайсы жакка барып жашайсың, кандай кыласың? Алла кылган кандай болот? Бир туугандар бар жерде, бир тууган өз квартирасына жетип, ошол жерде жатып турам. Если сот бүткөнчө бул жерде болсун десе, бул жерде болом. Анан жок жакшы болуп калып, врачым уруксат берсе, Кыргызстанга кетем го. Үй бар эсине. Макул эми самган эми алтын машина алган болсун, наша. Эми не десем, жаман иш болду. Ал өзү колун түшкөндө өзү кол келгенде негизи өзү токтоп калышы керек автоматически. Автоматически токтоп калыш керек. Ал эски аппарат болгон үчүн аны карап оңдоп коюшпаган да. Мына азыр эми оңдоп коюшуптур. Что менин колум айланып кеткен ленталарда менин колум изи калып калбасын деп, экспертизалар текшербесин деп лентаны алмаштырып салыптыр. Камераларды өчүрүп салыптыр. Уже камера болгон да, камера болчу да. Немен Тимур бар да ошол менен көрүп бар болгон да. Бирок кыргыздар 100дөн ашык кыргыз өздөрү иш мастер бар болуп. Бирок ошол оңдо. Кандай фирма дедиң? Стандарт чистады деген. Стандарт чистады деген фирма. 19-чу январда болду, э? Кетчерская, дом 16. Кетчерская, дом 16. Молодоёда. Мурда государствого караган экен, жакындан бери менчикте иштелгенди уктум, бирок азыр мындай орун сезесиңби, кандай? Сезет, кадимкидей сезет, ортопта күндү урушун. Акыркы Менин дагы санымдагы алгам ушул ал жактагы. Ушу 2-3 күндөн бери ушу саным кытырап коюп уже баса албайм. Кичине эшикке чыгып, туалетке басып барып келип, басып калдым деп сүйүнүп эле. Бул жерде өзүң жатасың, Шериктерим азыр эч ким жок. Ожоговой ошондо ожоговый отдел 3-этаж 313 балка экен, э? Сонун көрүшүп келип, азыр кичине тамак алып келдик, тамактанып алып. Анан эми колдон келишинче азыр туугандуулукка таанышып иштеген, элчиликке чыгабыз, миграция чыгабыз, жардам жасайбыз. Ушу кызга жардам берип коюп юридический юридический помощь атанчы. Анан биз эми колубуздан келишинче биз дагы эл журтту коңшулукка жардам берели, колубуздан келишинчечи. Самган эми алтын машина алганбыз. Тез болду, жаман иш болду. Не дейбиз? Алла разы болсун. Ошону карап берсең аябай жакшы болот эле. Разы болот элем. Бир айдан ашты жаткан, ушул тарапта эч кимден жардам боло албай, эч кимди таппай кыйналып кеттим. Болду,